Бардығын бирөөнүн айтканы менен гана кылып атат. Эч кандай далилдери жок. Ден соолугум жакшы, баары жакшы. Ал жактагы жарандар намалы боюнча да айткан кезде. Аябай суук, камералардын ичинен бардыгы суук. Жарандардын арызын жеткирип койгон айткан кезде. Ал жакта жарандардын бардыгы айтып атат, пытка болуп атат меле. Суук аябай жашоолор. Аябай суук. Кышында бардыгы меле холодильникте жашап атышат бардыгы. Булар ойлоп атат, элдин бардыгын коркутабыз деп. Коркпогула эч кимге. Эч ким өз коркпойт. Элдин баары камай албайт. Мага болгон жок. Бирок мен билем, элдин бардыгын коркута албайт. Элдин бардыгын камай албайт. Биз да, элдин баарын коркута албайт. Коркпогула эч кимге. Kameralar getirmeyiz. Senin balan için. Vay gel. Vay gel senin balan için. Равшан Жээнбеков камеранын ичи суук болуп жатканына даттанды. Мурдагы депутат Равшан Жээнбеков Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан барымтага алуу, массалык башламандыктарды уюштуруу беренелери менен камакка алынган. Адвокат Замир Жошовдун айтымында Равшан Жээнбеков камактагы шартка нааразычылыгын билдирген. Адамды кыйноого алды деп баалады. Себеби тергөө абагы абдан суук экен. Бул маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу билдирип коюуну өтүндү дейт жактоочусу. Эске салсак, Равшан Жээнбеков 12 декабрда Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Элдик медиа сайты. Саясатчы Равшан Жээнбеков 2 айга камалды. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Адылбек Субанкулов жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековду 9 февралга чейин камакка алууга чечим чыгарды. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошов билдирди. Жактоочу саясатчыга күбөлөрдүн гана көрсөтмөсү менен кине тагылганын кошумчалады. Мунун алдында Равшан Жээнбеков өзү журналисттерге кыскача маек куруп, аны бирөөнүн курлай сөзү менен гана айыптап жатышканын айткан. Ал бийлик коррупция менен күрөшө албай, жакырчылыкты жеңе албай калганда демократиялык көз караштагы саясатчыларды камоо менен алектенип жатканын кошумчалаган. Равшан Байке, здрасте. Здрасте, как вы? Как вы? Yaxshi, отлично. Держись, все нормально. Держитесь. Ну, меня обвиняют по словам очевидцев. Кто-то сказал. Кто-то сказал. Ну, я не знаю. Я готов на все. Я готов на все. Последнее время идет посадка политических оппонентов. Но от этого проблемы в Кыргызстане не решаются. Проблемы нищеты, проблемы несправедливости, проблема давления на свободные медиа, проблема давления на политических оппонентов. От этого проблемы не решаются. Нищета, экономическая отсталость, несправедливость остается в Кыргызстане, как и раньше было, и так и есть остается. Сизге негизи эки жүйөнү коюп аткан экен, башаламандыкты уюштуруу жана барымтага алуу боюнча. Ооба. Ал үчүнчү айыпты кандай айып койду? Бардыгын бирөөнүн айтканы менен гана кылып атат. Эч кандай далилдери жок. Ден соолугум жакшы, баары жакшы. Ал жактагы жарандардын намалы боюнча да айткан кезде. Суук. Аябай суук, камералардын ичинен бардыгы суук. Жарандардын арызын жеткирип койгон айткан кезде. Ал жакта жарандардын бардыгы айтып атат, пытка болуп атат меле. Суук аябай жашоолор. Аябай суук. Кышында бардыгы меле холодильникте жашап атышат бардыгы. Сиз 2 күндө ошол нерселерди баштан өткөрдүңүз да. Ооба. 2 күндүн ичинде. Ооба. Баары жакшы, нормально. Нормально, баары жакшы. Нормально. Я выдержу. Булар ойлоп атат, элдин бардыгын коркутабыз деп. Коркпогула эч кимге. Эч ким өз коркпойт. Равшан Байке, мы с вами. Мага болгон жок. Бирок мен билем, элдин бардыгын коркута албайт. Элдин бардыгын камай албайт. Биз да, элдин баарын коркута албайт. Коркпогула эч кимге. Равшан Байке, держитесь, мы с вами. Равшан Байке. Бирок коркпогула. Баарыбызды коркута албайт. Бардыгыбызды өлтүрө албайт. Колдорунан эч нерсе келбейт. Коркпойбуз. Равшан.
Bende aktif senin. Cennet aktif var. Açmadık evet. Ne edeceğiz biz emniyet kutu aşağı. Emniyet kutu aşağı. Can emniyet kutu aşağı. Kameralar getirmeyiz. Kameralar getirmeyiz. Senin balan için. Manyak. Manyak senin balan için. Senin balan için. Senin balan için. Рошамаке, держитесь, мы с вами. Бардаш, один, все нормально. Успокойся, все нормально. Все будет. Мына ушушу милиционер балдары. Уже бизге бердим балдары. Үчүн бабалар атады ушул. Sottlarga nalat! Nalat. Тоскоолдук болушу мүмкүн. Же болбосо кылмышын улантыш мүмкүн деген Равшан кайса давно эле качып сөз кетти. түрүндө эле эч кандай далилсиз негиздешти. Судья ошонун баарын жетишерлик деп таап, алардын өтүнүчүн канааттандырып 9-февралга чейин ошол тергөө изоляторуна, шаардын номер 1 тергөө изоляторуна камоо чечимин чыгарды. Биз айттык, бүгүнкү күндө мыйзам башка баш коргоо чарасын колдонууга да мүмкүнчүлүк берет. Андан сырткары таптакырды баш коргоо чарасын колдонбой деле койсоңуздар болот. 2 күн мурда эле Равшан Жээнбеков өлкөнүн алдында, коомдун алдында эч кандай кылмышкер эмес, мыйзамга баш ийген жаран катары сыпатталып келген. Эмнеге? Мындай эле кагазда жазылган, эч нерсе менен негизделбеген айыптарды колдонуу менен сот түрмөгө киргизиш керек. Биз сурайбыз сизден, жок дегенде үй камагына чыгарыңыз. Ошондой эле жанагы залог деп аталган мера пресечениянын баш коргоо бөгөт чарасын колдонсоңуз болот деп сунуш кылдык. Булардын баарын судья эмнегедир эске алган жок жана тергөө изоляторуна киргизүү чечим чыгарды. Муну биз албетте негизсиз деп эсептейбиз. Мындайда биз азыр деген каалаган жаранды жөн эле мына бул киши көрсөтмө берди. Тиги көрсөтмө берди деп сөз түрүндө эле эч кандай далилсиз эле баарын камай берсе болот. Мындай болбойт. Биз 21-кылымда мыйзамдуу өлкөдө жашап жатабыз. Сөз мындай теория жүзүндө, бирок практика жүзүндө биз эмнегедир мыйзамсыз өлкөдө жашап жатабыз. Бул өтө өкүнүчтүү. Кайсы статьялар? Равшан Жээнбековго бүгүнкү күндө 3 берене боюнча бул деген оор жана өтө оор кылмыштар жанагы альфа спецназдарын барымтага алууну ошондой эле массалык башаламандыкты уюштуруу, ошондой эле мыйзамсыз түрдө бийликти басып алууну уюштуруу
басып алууга далалат жасоону уюштуруу деген беренелер боюнча айып тагылды. Жана бул айыптардын баары эч кандай далилсиз, эч кандай негизсиз тагылды. Бардык кагаздарда тергөө органы жазып жатат. Күбөлөр көрсөтмө берди деп. Бирок мен айта кетейин, ал жактагы сырларды айтпай туруп эле мындай үстүртөн айта кетейин. Бир да күбө Равшан Жээнбеков кылмыш жасады деген көрсөтмө берген жок. Баары болгон фактыларды айтты. Ошол күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү Равшан Жээнбеков өзү айтып берип аткан, августтан бери тергөөгө өзү айтып берип аткан чындык фактыны бекемдеп эле жатат. Алар Равшан Жээнбековдун көрсөтмөлөрүнө эч кандай карама каршы келген жок. Тескерисинче толуктап жатат да. Ушундай. Дагы мындай да, жана тергөө органы айтып жатпайбы, бир жака качып кетиши мүмкүн депчи. Биз айттык судьяга. Августтан бери августта эле айтылган. Сизди мына бүгүн камайбыз деп. Бирок ал күнү эмнегедир камашкан эмес. Ошону билген Равшан Жээнбеков күнөөсү болсо, айыбы болсо буга чейин эле качып кетмек. Андан сырткары өлкөдөн чыгып келди, андан бери чыгып кайра кайтып келди. Күнөөсү бар адам, айыбы бар адам келбейт. Мына ушуну баарыбыз ойдо тутушубуз керек. Прокурор менен судьянын атын айтыңыз. Судьянын аты Субанкулов, прокурордун азыр фамилиясы эсимде жок. Кундуз Жолдубаева эмне болду? Кундуз Жолдубаева бүгүн саат 10:00 барган, анан ар кандай себептер менен саат кечки 7:00 чейин болду окшойт. Ошол жак жөн эле отурду. Бүгүн тергөө амалдары жүргүзүлбөй калды ар кандай себептер менен. Биринчи күнү саат 11:00 чакырылды Кундуз Жолдубаева тергөө иш аракеттери жүргүзүү үчүн.